Ош шаарында жаан-чачын болгон сайын эл таза суусуз калышат. Жашоочулар нааразылыгын соц тармакка жазып, жергиликтүү бийликти маселени илгертен бери эле чечпей келгенин сындашат. Суу дагы эмне токтоп калды? Бале эле болду го? Силер айтпасаңар деле күн бүркөлө баштаганда баары даярдап алмай болушту. Жигитиме ишенип эрсиз калдым деп бир кыз арман кылган экен. Ошондой мэрия менен суу каналга ишенип жатып суусуз калбай турган болушту көпчүлүк. Уят эле өмүр бою ушул маселени чече албай темселеп келесиңер. Суу проблемасын чечкен адам келет бекен Ошко? Же ушинтип эле жашай беребизби? Буга чейин жергиликтүү бийлик таза суу маселесин чечүү үчүн 2 долбоор иштеп чыккан. Алар толук ишке ашпай калганда так изилденбей калыптыр деген жооп менен гана тим болушкан. Кеткен каражаттар аткарылбаган иштер боюнча эч ким деле жоопко тартылган эмес. Эми жаңы бийлик 3 долбоорду иштеп чыгып, бул жолу сел жүрсө да элдин 80% суу менен камсыз болот деп ишендирип жатышат. Анда сел агып түшкөн жылгадан жогору жака суу түтүгүн куруу пландалууда. Турбаны жердин үстүнөн алып өтөбүз. Бунун турбанын да качествосуна маани беребиз. Куруу иштерине сел келгенде дагы могу жерден турбабыз агыз кетпейби? Ошол маселелерден бери суу катуу келгенде бүт изилденет да. Бул эми ушул 2-3 миллионго жасалуучу иш. Проект бергенден кийин ал экспертиза өтөт. Бүт тиешелүү экспертиза өтөт. Дагы ушул долбоор жарайт. Ушул долбоор коопсуз. Ушул долбоор менен кылса ушул силер көздөгөн 80% сууну чече аласыңар деген маселе чечилген. Ошон үчүн биз ишеним түрдө ушу менен баратабыз. Бир-эки компания үчүн, не үчүн 200 миңдей ашуун тургуну бар шаар суусуз калыш керек. Өздөрү деле макул болочу. Ооба 2000-жылдан кийин, ошол карьера ачылгандан кийин суу проблемасы өтө көбөйүп кетти депчи. Демек, булар билет, ал компаниялардын атын атабай атышат буларчы. Кайсы компания десе кийин маалымат беребиз деп атышат. Шаарды таза суу менен камсыз кылуудагы 3 долбоорго болжол менен 3 миллион АКШ доллары керектелет. Аны Азия өнүктүрүү банкы грант түрүндө берери айтылды. Бул долбоорду Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдижапар Аккулов колдой турганын айтып, бирок акчаны азыраак сарптай турган сунуш берерин билдирди. Мен унандым негизинен. Бирок баягы техникалык мына конкреттүү участоктор боюнча айрым сунуштарыбыз бар. Мен аркы өз менен эмес, бул өз менен өткөрүүнү сунуштайм. Эртең баягы алардын адистери келсе, биз ушуну бир сунуштап көрөлү. Себеби дегенде мынчалык 3,5 миллион доллар эмес, мүмкүн анын 50%-ин эле каржылагандай болот. Биз көзүбүз жетип турат. Шаардык кеңештин депутаты Болот Баятов буга чейинки аткарылбай калган долбоорлор боюнча эч ким жоопкерчилик албай калганын сындайт. Бул жолу каражатты сарамжалдуу пайдаланып, тиешелүү тарап жоопкерчиликти алышы керек дейт. АБР берип аткан акчаны биз бекер берди деп эсептешибиз керек. Бул АБР берип аткан акча шаардыктарга, шаардын калкына, шаардын элине берип атат. Мындайча айтканда, шаар үчүн берип аткан акчаны бул максаттуу пайдаланыш керек. Эгерде максаттуу пайдаланбай кала турган болсо, аларга кылмыш жаза жоопкерчиликке тартылыш керек. 3 долбоордун аткарылышына мен азыр долбоордун баштапкысынан көрүп бир 60-70%-ын алып атабыз. Ош шаардык мэриясынан билдиришкендей, ушул жылдын август айында долбоорду ишке ашыруучу тендер өткөрүлүп, 2022-2023 жылдары толугу менен ишке ашырылат дешүүдө. Заягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.